Мен Байтикова Бактыгүл Батырбековна, Ош мамлекеттик университетинин доцентимин, педагог билимдеринин кандидатымын. Ош мамлекеттик университетинде 26 жылдан бери эмгектенип келемин. Чоңдорду окутуу боюнча илимди көптөн бери эңсеп күтүп жүргөнмүн. Бул андрогогика экендигин билдим, бирок бул жөнүндө качан кантип окуш керек, анын жеке мазмуну боюнча эч кандай билимим жок болчу да. Чоңдорду окутууда балким көптөгөн түйшүктөргө, көптөгөн бир маалыматтарга, мындай өзүбүзчө жеке тажрыйбабызда ээ болгон чыгарбыз, бирок жеке ошол андрогогика ушул нерсени үйрөтө тургандыгы жөнүндө такыр эле маалыматым жок эле. Кийин анан бул курс келип калды. Курсту мен жаңылыктардан жана ошондой эле кулактандыруулардан билип, анан эң негизги максат ушуга тапшырып өтүш керек деген максаттарды алдыга койдум да. Мына ошол максаттарды алдыга койгондон кийин эң бир кооптонуу ушул курска мен өтө аламынбы, ушул жерден мен азыр эгерде өтпөй калсам кандай болот деген сыяктуу менде кичине бир толгонуулар болду. Мына ошол толгонуулар бул курсту кандай курс экен деп өзүнчө изденүүгө дагы туура келди да. Анан ал жерде жөн эле интернетте карасам андрогогика жөнүндө жөн гана маалыматтар берилиптир. Анан силер боюнча мындай маектешүү болот деди. Маектешүүдө кандай суроолор болушу мүмкүн деген дагы сыяктуу суроолор келди да. Анан акыры бирок отуруп, мейли деп мына ошого өзүмдүн анкеталарды толтуруп, анан кийин катышууга мүмкүнчүлүк алдым. Эң бир кубанычтуусу, биринчи болуп мен мындай андрогогикага тапшырганымдын бир тарыхы бар өзүнчө. Келгенде эле онлайн бизден мындай маектешүү болуп атты. Мына ошол мезгилде Айнур эжекелерге мынакей башталды, онлайн башталды дегенде ошол маектешүүгө биринчи мен кирип калдым. Биринчи келип эле Бактыгүл сен киришиң керек десе эле отургандардын алдынан сурулуп эле биринчи мен барып ошол жерде тапшырып калдым. Анан кийин чыгып кеттик, орус тилинде, кыргыз тилинде болду. Анан кийин өттүк экен деген дагы толкуну башталды. Ошентип өттүк. Бирок мына курстун жалпы мазмунунда окутуунун түрлөрү, чоңдор менен кантип мамиле жасаш керек, психологиялык жактары, чоңдорду окутууда бизге мынакей модульдарга бөлүнүп, андан кийин ал жерде мыкты тренерлердин сагы өткөнү дагы абдан мындай бизге жемиштүү болду десек болот. Абдан көп методикаларды үйрөттүк. Жана жогоруда белгилеп өтүп кеттим, психологиялык жакта учурларды, жана ошондой эле ал жерде сабакты өтүүнүн ыкмалары ар кандай экен. Чоңдорду балким билбестен эле биз сабак өтүп жаткан чыгарбыз, бирок чоңдордун өзүнчө эле аларга башкача подход кылыш керек экендигин да мына ушул сабактардан үйрөндүм. Мына жакындан бери мынакей акыркы сааттарда онлайн сабак өтүүнүн түрлөрүндө үйрөтүп жатат. Бизге белгисиз платформалардын да бар экендиги бул бизди мына өзүбүздү чоңдор катары үйрөнүүгө мындай чоң жолду ачып атат. Демек чоңдор дайыма үйрөнүүгө багыт алыш керек экен. Ал чоң болуу эле, билими болуу эле деген сөз эмес. Ал улам тажрыйбаны улам барган сайын турмуштук жагдайлар менен салыштырып, жана заман менен бирге өнүктүрүп баруусу мына ушул андрогогика турбайбы. Демек мына ушул куррикулум глобале мага эң чоң бир ийгиликтерди алып келе турган, жана ошондой эле адамдар менен баарлаша турган, ошонун катарында биз башка элдер менен дагы мамилени жогорку чекке жеткире турган курс болду деп айтсам жаңылышпаймын. Ушул курсту өткөн бардык тренерлерге жана катышуучуларга терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен Абдышева Зарина Абдиназаровна, Ош мамлекеттик университеттин индустриалдык педагогикалык колледжинде окутуучу болуп иштейм. Биз азыркы учурда Curriculum Globale окуу программасынын негизинде окуу курсун аяктап турган учурубуз. Бул программа менин жеке жашоомдо аябай чоң өзгөрүүлөргө алып келди. Анткени бул курсту окуп жатканда бизге психологиялык, теориялык, практикалык чоң билимдер берилди. Ошолор менен бирге эле жеке сезимдер, эмоцияларды тартуулаган аябай жакшы программа болду деп эсептейм. Бул программа аркылуу биз педагогика менен андрогогиканын ортосундагы айырмачылыктарды так көрө алдык деп мен айта алам. Андрогогика бул өзүнчө бир чоң илим экендигине мен ынандым. Анткени ушул программанын биринчи, экинчи модулунан өткөндөн кийин эле мен өзүмдүн жеке комфорт чөйрөмдөн чыгып, жеке жашоомду, жумушумду өзгөртүүгө, өзүм кызыккан, өзүм канааттанып иштеген ишти табууга мага чоң жардам берди деп ойлойм. Андан тышкары бир эле мен жеке жашоомдо эмес, өзүмдүн айлана чөйрөмдөгү жакын адамдарыма, өзүмдүн кесиптештериме, бир туугандарыма туура кеңеш берүүгө дагы ушул программанын жардамы тийди. Муну менен мен бир так мисалды айта алам. Мен жакын тууганым, досум болгон
адамга менин туура кеңешим аркылуу анын азыркы учурда жашоосу өзгөрүп аябай жакшы жакка өзгөрүп кеткендиги мен үчүн чоң жеңиш деп эсептейм. Ошондой эле бул программадан кийин биз буга чейин баягы үзгүлтүсүз билим алышыбыз керек, өмүр бою окушубуз керек деген фразаларды айтуу менен эле чектелген болсок, ал эми бул программаны окуп бүткөндөн кийин үзгүлтүксүз билимди кантип алабыз жана ал 80ге чыгасыңбы, 70ке чыгасыңбы, ошол мезгилде дагы билим десе эле биз чоң бир диплом менен алынган билим эмес, жөнөкөй күнүмдүк жашоондо дагы үйрөнө турган жана үйрөтө турган билимдер бар экендигине ынандык. Мен үчүн бул чоң ийгиликтерге алып келген жакшы программа болду.